Окей, туугандар. Тогуз Торонун Атай деген айылындабыз. Мына Атай айылы балаңыз келип атат экен. Энбаев автомобиль атындагы ат майдан экен. Тогуз Торо деген угу эле эч келбедик эле берлерге. Берге жаңы парк салынып атыр азыр. Кудай кааласа келечектеги парк кene көчөттөр жаңы эгилет мынакей. Бул жерде бир-эки баа жаш балдар сыйгалап ойной турган неме бар экен. Качеля-мачеля окшогон нерселер. Атай айылы бул. Шундайна колотуна-колот кырма-кыр болуп кете берген экен да мынакей. Азыр жерде бир тоо бар экен, анын ылдый жагында, берки бет жагында, mo тоонун неме адырдын ар жагында. Беркинин адыр, наркынысын тоо дейли, мынакей ошол жерлерде үй бар экен азыр. Дал ушул жерлерде. Үй көрүнбөйт экен, азыр камерага чыкпай атат. Анан ушул көрүнүп аткан тоонун ар жагында дагы Актурпак деген айыл бар экен. Актала, Актала деген айыл бар экен. Район чоң район бар экен да. Коштой деген айыл башкалак. Район бар экен аякта. Жер Тогуз Торо районбу? Казарманда өзүнчө районда. Казарман центр экен да, шаар экен да, бирок немеге карайт, а? Тогуз Торого. Тогуз Торонун Атай айылы. Казарман центри. Казарман Тогуз Торо. Азыр Атай айылындагы аз жана көрсөтүп аткан бакка кирдик туугандар. Кудай кааласа 5-10 жылда зор болуп калат экен. Атай айылындагы мындай айтканда сейил бак туугандар. Көчөттөр дагы сонун эгелиптир. Алма, ар кыл көчөттөрдөн эгелиптир да. Азма чекелерге арчадан эгип койсо, жолдун эки чекесине сонун болуп калат экен Кудай кааласа. Бу жерде кечинде келсе көлөкөнүн эле кереги жок болуп калса керек. Өзү шамал, өзү дөңдө экен. Мынакей айыл ылдый жакта, нар жакта экен. Бул жерге мынакей дөңдө шамал, азыр ушу турушта шамал өтө катуу болуп атат азыр. Дарактардын кыймылдаганын көрүнөт экен. Шамалдын ылдамдыгы секундасына мынча деп айта албайм да азырчы. Кыймылдаганын көрүнөт экен чөптөрүн. Шамал түзүлүп болуп атат азыр. Неге көлчө кылып койду айылына турган кылып мынакей. Так. Мындай. Мына сыйгалак деп турган жерлер экен да. Келе береличи дальше. Дальше больше. Кыргызстан желеги сонун жел берип атыр аны жерде. Жерде дискотека болот окшойт. Тыкс болуп. Кудай кааласа иш кызуу экен бу жерде. Кана койчу дей турган жер окшойт бу жер.
Estağfurullah, estağfurullah, андай bolбосун бирок. Bir bolsa жарым магазин болсо, жана келип мороженое сата турган магазин болот да, bir болсо. Эде ойлойсуң, же дискотека болобу бу жерде. Секин үстүнө чыгайлычы. Кызыктын баары алды да. Ondan su tартат экен бияка бакка. Кана шабедеге чыгайлычы, шабедеге. Айылда ошол жерден сонун көрүнөт экен, аз айыл көрсөтөм. Атай айылындагы сейил бак туугандар. Ай, тартып. Ана сонун жер экен. Чайыт өтө күчтүү экен бу жердечи. Атай айылы. Жазында келсең вообще сонун болса керек bu yergечи. Азыр күздүн күнү, сентябрдын бүгүн 6-сы болса керек. Так, же 5 экен. Кыскасы сентябрдын 5-6-сы туугандар. Жана мен айтып аткан жерлерди көрүнөт бекен. Мынакей бул жакта да айыл бар экен. Кыскасы şu kolot болуп эле таркап кете берген экен да кыргыздар. Машалла, машалла. Өтө сонун экен. Bir yerde bir adashmasam 70-80% mal менен алектенишет экен адамдар. Алып сатар ошончо келет экен bu yergечи мал алып саткандар. Аркасы үзүлбөй келет экен. Эң кызык жери мал базар жок экен bu yerде. Темир алабыз, темир деп келет го биздин айылга, мынакей Жалал-Абадта. Монбеков айыл өкмөтүнөн болом мен. Ошондой сыяктуу эле группалардан жазып мал алган келиштир деп жазат экен WhatsApp'тан. Ошентип эле сүйлөшүп, менде мал бар дейт экен, ошентип эле саудалашып сата берет экен. Акен жерде бир бала жылкысын саудалаштык эле азыр. Жылкылары бар экен. Биз сурасак өзү чече албады дагы. Азыр атасы менен кеңешет атасы телефонда. Атасы шаарда экен. Азыр келсе, ооба дейт, же жок дейт. Же бир аз кошосуңар дейт. Азыр сурап койдук эми, Кудай кааласа, кичине кошобуз. Кичине кошуп сурайбыз азыр. Өзү деле ошентсе керек, кичине кошкула берейин дейби. Биз сураган бага өзү бергиси келди, бирок атам менен маслихатташып кеңешип коеюн деди азыр. Ошол жерде туугандар азыр.